Ассаламу алейкум, урматтуу теплица сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Көк Жар айылында салынып жаткан сарайдын үстүндөгү ысыккана боюнча, теплица боюнча тартайын деп турам. Бүгүн 25 январь 2020 жыл. Мына 2 этаждуу теплица экен, жаңы салынып атат. Мунун ичинде сөөлжан биринчи этажында. Экинчи этажында буюрса гидропоника болот экен. Үстүңкү катарында клубника кулпунай өстүрүүчү стеллажын куруп атыптыр. Азыр сиздер менен чогуу кирип көрөлү. Мына теплицанын ичине кирдик. Теплица экинчи этажына чыктык. Теплицанын экинчи этажында мына мынтип стеллаж курулуп атыптыр. Ушул стеллаждын ар бир катарына узун болуп кулпунай тигилет экен. Буюрса мына ичиндеги абанын температурасын көрсөтөйүн. Ичинде 15 градус бар экен, күн бүркөө. Сыртта погода 1-2 градус жылуу болушу мүмкүн. Ичиндеги абанын ымдуулугу 70-ти көрсөтүп турат. Бул теплица жабылган пленкасы светлица деп айтылат экен. Ушундай ным ичине тамчылабай турган суусу ичи менен кошулуп тамчылабастан өзү менен агып түшөт экен. Ошол артыкчылыгы бар экен, калың, жыртылбайт. 2 миллиметрдеги пленка менен жабылган экен. Ичи 20-га 10 ушундай кеңдикте салыныптыр. Буюрса бул жерге кулпунай тигилгенден кийин дагы буюрса тартам деген ойдобун. Мына үстүндө кулпунай жетиштирилсе, астында көчөт жеткирели деген ойлору бар экен. Мынакей биринчи этажга түштүк. Бул жерде сөөлжан багуу үчүн даярдалып атыптыр. Биринчи этаждын асты казылып, азыр сиздерге көрүнсө көрсөтөйүн. Мынакей сөөлжан үчүн субстрат даярдалыптыр. Астына эмне төшөлдү эле ичине? Астында чириген эски чөптөр менен уйдун кыгы аралаштырылган. Уйдун кыгы. Анан үстүндө дагы мындай эски жыгач жугучтан баштап чирий турган нерсенин баарын таштаганбыз. Чиритирген органиканын баардыгы ташталыптыр. Анан Байкал Эмодин деген жана микроорганизмди да кошумча кылып чачтык дагы. Микроорганизм Эмодин чачылды беле үстүгө? Чачылды. Азыр ушул сөөлжанга тамак даярдалып атат. Буюрса жакында буларга сөөлжан кое берилет. Качандан баштап кое бересиңер? Бир жуманын ичинде. Бир жумада. Бул жерде негизинен Бул чуңкурлугу канча? тереңдиги 1 метр. Анан 40 сантиметр калыңдыкта болуп салынып атат. Түйү дагы цементтелген 4 тарабы тең. Бирок түйүнө дренаж кылып, ар 2 метр 1 метр сайын турбалар тешилген. Тешилди коюлган. Дренаж бар экен, Дренаж бар. Ашыкча суунун баардыгы агып чыгып кетет. Себеби түйүн цементтедик. Биз эртең биогумусту алганда таш топурак аралашпасын, жүзөтпөсүн деп мындай кылганбыз. Канчага канча? Бунун туурасы 1,20, 1,20га 1 метр. Ассаламу алейкум. 5,5. Кандай, жакшысызбы? Акай кандай?